Азыр сиздерге айтып бере турган окуябыз болуп өткөн окуя. Бул окуя аялдарга сабак өтө турган бир медреседе болуп өткөн. Күндөрдүн биринде мугалим окуучуларга мындай деди: "Эй кыздарым, бүгүн мен сиздер менен бир оюн ойнойн дедим. Эгер араңыздарда бул оюнга ким биринчи болуп катышкысы келсе, доскага чыксын" деди. Ошондо бир аял доскага чыгат. Анан мугалим айтты: "Доскага сизге жакын болгон 20 адамдын атын жазыңыз" деди. Анан жанагы аял атам, апам, жолдошум, балдарым, колу кошунам жана башка ушул сыяктуу 20 адамдын атын жазат. Анан мугалим айтты: "Кызым, эми бул 20 адамдын ичинен 2 адамдын атын өчүр" дейт. Баягы аял 2 кишинин атын өчүрөт. "Эми болсо 4 кишинин атын өчүр" деди. Мугалим айткандай, жанагы аял 4 кишинин атын өчүрөт да ошентип өчүрүп жатып, доскада 4 кишинин аты калат. Алар атасы, апасы, жолдошу жана баласы болот. Ошондо бөлмөдөгүлөр бул жөнөкөй оюн эмес экенин түшүнүшөт. Анан мугалим айтат: "Кызым, дагы 2 кишинин атын өчүр" дейт. Аял досканы караса, атасы, апасы, жолдошу жана баласы калган болот. Ошол заматта көзүнө жаш алып, атасын жана апасын өчүрөт да ыйлай баштайт. Бардыгы тыптынч. Доскада 2 кишинин аты калды: жолдошу жана баласы. Ошондо аял мугалимге карайт. Мугалим айтат: "Кызым, дагы бир кишинин атын өчүр" деди. Баягы аял көз жашын токтото албай, кайра көчөп ыйлай баштады. Ошондо мугалим: "Мен сага дагы бир кишинин атын өчүр дедим. Сен эмне, уккан жоксуңбу" деди. Ошондо аял доскага жакындап, өз баласынын атын өчүрөт. Доскада жалгыз жолдошунун аты калды. Мугалим айтат: "Олтур ордуңа". Жанагы көз жашын токтото албай, ыйлаган боюнча ордуна келип олтурат. Ошондо мугалим кайрадан: "Тур ордуңда. Ата-энең сени бул жарык дүйнөгө алып келди. Эмне деген азап менен чоңойтту. А сен алардын атын өчүрдүң. Сага кымбат болгон өзүңдүн балаңдын атын өчүрдүң да жолдошуңду тандадың. Муну кандай түшүндүрөсүң" деп суроо узатты. Анан жанагы аял көз жашын арчып мындай деп жооп берген экен: "Ата-эне бул Аллахтын тагдыры. Бир күн келип алар көз жумат. Ал эми бала болсо бой жеткен соң үйлөнөт. Анан бутуна турат. Ар кандай себептер менен менден алыстайт. Жалгыз менин жанымда. Менен кала турган адам бул менин жолдошум болот. Өмүрдүн аягына чейин менен кала турган адам ал менин жолдошум болот" деди. Бул окуя биздин эже сиңдилерибизге сабак болсун. Бүгүнкү күндө эже сиңдилерибиз кийиниш үчүн өзүнүн жолдошун таштап, атүгүл ажырашууга даяр болуп жатышат. Бул чындык. Азыр арзыбаган кийим үчүн ажырашуулар болуп жатат. Бүгүнкү күндө кыздар эмнени кааласа, ошону алып берип жаткан ата-энелер. Кызыңыз турмуш сапарына узаган соң жолдошу кызыңыздын кылык жооруктарын көтөрө алабы? Эмне кааласа баарын алдырып жаткан кыз бирөөнүн үйүндө кыйналбайбы? Урматтуу айымдар, жолдошуңуздун ыраазычылыгы ал ата-энеңизден да жогору турат. Жолдошуңуздун ыраазы болмоюнча 5 эшик ачылбайт.